спорт денсаулықтың бұлағы. Дал ушундай уран менен Борбор калабызда Уанран аталышындагы эл аралык жарым марафон уюштурулууда. Бул жарым марафонго катышууга Кыргызстандын булуң бурчунан миңден ашуун жөөгүлүк катышууга келген. Ал эми эскерте кетсек, бул жарым марафон бир эле Кыргызстанда эмес, Россия Федерациясында, Белоруссияда, Арменияда жана Кытай эл республикасында бир убакытта уюштурулууда. Уанран эл аралык жарым марафону 4-июнь күнү Борбор калаанын эски аянтчасында уюштурулуп, жөөгүлүктөр чуркоо үчүн атайын жолдордогу жабылган. Ал эми катышууга келген жарандар 21,1 10 жана 5 чакырым аралыкка чуркашты. 85ге жакын шаар бир убакта синхрондук старт менен уюшулуп, буга чейин чуркап келген экен. Анан бул жылы Кыргызстанда кошулуп атат. Максат эми физкультураны, спортту пропагандалоо. Бул эл аралык жарым марафон бир эле өлкөдө эмес, Белоруссия, Армения, Кытайда жана Россиянын бардык аймактарында бир убакытта өткөрүлүп жатат. Уанран эл аралык жарым марафонунун өкүлүнүн айтымында, мындай спорттук иш-чаралар аркылуу элдин ден соолугун чындоого өбөлгө түзөт. Мы бежим на Старой площади. Бүгүнкү марафонго 1400 катышуучу катышып жатат. Азыр аба ырайы дагы жакшы болуп жатат. Спортчулар үчүн ылайыктуу десем болот. Биз бул жарым марафондо Кыргызстанда эле эмес, бир нече өлкөлөрдө дагы уюштуруп келебиз. Ал эми биздин максат элди спорт менен кызыктыруу, чың ден соолукка үндөө болуп саналат. Бул жарым марафонго кары жашы дебей каалоочулар өлкөнүн булуң бурчунан келишкен. Мындай спорттук иш-чаралар мамлекетибизде байма-бай уюштурулуп келет. 21 километрге чыгып атабыз. Даярдык жакшы. Эми ден соолукта бул, ден соолук. Движение это жизнь деп. Чуркагыла, утукла, жаштар, жатпагыла. Чуркоо ден соолуктун булагы сыяктуу, ушу чуркоого келдик. Мен Жалал-Абад областынан Каракөл шаарындагы жаз кечүү айынан келдим. Дээрлик 1,5 миң жөөгүлүктүн ичинде жөнөкөй катышуудан тышкары спорт чеберлери дагы бар. Алардын бири өлкөнүн желегин бир топ мелдештерде көтөргөн. ЖК Олимпиаданын катышуучусу Илья Цяпкин дагы бар. Спорт чебери 5 чакырым аралыкта алгачкылардан болуп маарага жетип келди. Ну, очень круто бежать в центре города. Борбор калабыз Бишкекте чуркаган өзүнчө керемет. Бүгүн кыргыз эли менен бирге чуркап жатам. Негизи эле акыркы жылдары калкыбыз мындай марафондорго кызыгуу менен катышып келишүүдө. Бул жакшы көрүнүч. Жарым марафондо марага алгачкы келгендерге атайын акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле катышуучу болгон ар бир жаранга медалдар тагылган. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.